Алла Таалага болгон коркуу сезими сүйүү сезимиге айланды да. Bilmeyim, mende dünya oyun вообще жоқ. Только вот менде сабақтар бары, информация бияқа толып кетет. Анан бары. Мисал үчүн 65-ке чыксам, биягы 1 жашоо, мындан кийинки калган жашоом 1 жашоо болду да. Биринчи келген күнү эртемен туруп алып телефонумду издейм да. Бир 3-4 күн ушинтип издеп жүрдүм. Баягы привычкада болчу, көнүп калгансың, эртемен телефонду ачасың, Инстаграмга киресиң. Өзүм мугалим болом. Болгондо да орус тилчи мугалим элем. Мен ушул убакка чейин намаз окуган эмес элем. Ачыгын айтайын. Ушул жерге келип, мына намазымды тургуздум. Кунут дуасын дагы жаттап, аны дагы тургуздум, иншалла. Анан мына сүннөттү койдум. Бүт эле бардыгы жакшылык болуп атат. Контейнер жакка барат элем, түтөт элем. 40 жыл болгон эле, аны таштадым. Аллага шүгүр, Аллага чексиз шүгүрлөр болсун. Алла Таала мурда бизди мындай кылып, Алла Тааладан бизди мындай сезимибизди коркуу, Алла Тааланы эстегенде бизди коркуу сезим пайда кылышып койгон экен да ал жактачы. Бул жерге келип Нурулла устаздын 2 сабагынан кийин жүрөгүм жарып, Алла Таалага болгон коркуу сезими сүйүү сезимиге айланды да. Иншалла. Мына тасбихти айтсаңар, ла илаха иллаллах деген тасбихти ата-энеңерге багыштасаңар болот дедиле. Хадя мен азыр ушул келгенден бери 253.300 тасбих айттым. Bir айдын ичинде. Өмүрүмдө тасбих айткан эмес элем. Аллага чексиз шүгүрлөр болсун. Ушул мен пайгамбар жашында, пайгамбар 63 жашында өттү. Мага Алла Таала ушул жашта мага возможность бериптир, келип Аллага кайрылып, кечирим пока жүрөгүң согуп атат, кечирим сурап ал деген мен Аллага чексиз шүгүрлөр айтам, чексиз мактоолор болсун. Устат, силерге ушунчалык ушундай балдарды тарбиялап кыргызды мен баякы 3 күндүк даватым дагы ушул жерде болду, 3 күндүк биринчи жолу. Ошол жердеги балдарды көрүп мен ушунчалык кубандым. Кудай кааласа Кыргызстан эгер сиз башында туруп ушундай балдар өсүп атса, Кыргызстан келечекте эң эле жакшы мамлекеттерден болот деп ишенебиз. Аллага шүгүрлөр болсун. Сиздерде ишиңерге ийгилик каалайм. Мен 2 жыл мурун умурага барып, элдин баары китеп окуса, ошол жерден китепти кармалып ыйлагам да. Калысырамыла жолугу ошол жерде айттылар. Ата, ыйламаңыз. Али убакыт бар экен сизде. Балаңыз барбы деди, бар десем. Ошону Кара Балтага окууга апарсаңыз, өзү үйрөтөт. Ошол сөз менен келип, балам ушул жерге алып кел дедим. Балам мен 2 жылдан бери айтып атып келдим да. Келип мына Кудайга шүгүр, Аллага шүгүр. Куранга түшүп калдым. Мен эң утушум ушу Куран болду. Ошол жерден Куранды эмнеге билбейм деп ыйлагам да. Азыр бир күн ошол мени карке Куранга түшүрдү да. Yaşım 70'te. 9 balanın atasımın. Baldarım Kudayga şükür bari özümle özü, kızlarım özümle özü. Baldarım kızlarım namaz okuyut, ayalım okuyut. Bir gana men jettim okuçu emesmin. Yemi şerge gelip namazımı turguzdum, katasını oңдодum. Bir ö kaldı şunu barganda jattayım dep özüm ant berip ketip barıp jattayım Kuday kalasa. Anam bir jaman adatlarım var öyle. Onu bir 400 metre çukurlukka gömdüm de. Maşallah şunu barganda emi savur versin maga dağı. Allah ayabay sögün ötülem şunu taşladım baldar. Elder tamakisini taşlasa ben şunu taşladım. Baga savur versin. Мен атым Бакыт, өзүм Канттан болам. Устаздардын сабактары, сөздөрү, баяндарды, мындай сөздөр мен сонча заряд алдым. Бул даже маган алтын берсе де, байлык берсе де, мен бул сөздөрдү алайтын едим. Жакшы нерселер көп болду, бирок баарын айта алмайм.
тахажжуд намазда менде Алла Тааламен осы мечетте бул биринчи рядда менде байланыш болду Аллахпен. Бир эмес, эки, биринчи байланыш тахажжудда, намазда, экинчи байланыш Багымдатта болду. Бул Нур мечет бекер эмес, бул бекер эмес Нур мечет. Мен сончо биякта вот уже билмейм, кетким келмейт да. Сончо разымын барыне. Мен кандай наяка келдим, Кудай сактасын, казыр кандай келип атырмын, Аллага шүкүр дейм. Мен негизи мындай вот жүрөгүм тазалаганга мен onu нени үйрөнөйүн дегем, арабчаны окуганга, Куранды жакшы тазалайт жүрөктү. Мен мындай сезем, мен вот биринчи күн келгенде 15 октябрда вот карылар бизге тамак кылып берген. Мен тамак жеп атсам, мындай мен маган билмейм, мен мындай жеп атсам Куран аяттарды мен билмейм, но маган аяттар, Курандар келип атыр. Мен таң калдым, мен анан чыгып, буякта балдар бармы, мен разымын дейм. Даратпен, аятпен вот кылынган тамак, мен өмүр бою мен көп жерде тамак жегем, но мындай тамакты мен биринчи жолу жегем. Алла разы болсун. Менде мен мынакта билмейм, менде дүнүйө оюм вообще жок. Только вот менде сабактар баары, информация бияка толуп кетет. Анан баары мен Куранга өттүм, Куранды 7 сураны жаттадым. Мага айтышкан, мен жок, каякта эмне кереги бар депчи. 5 жыл өттү азыр, мен мисалы президенттин алдына выступать эткем, 40 000 адамдын алдына выступать эткем, мынчалык сүр болгон эмес. Жогорку кеңешке барып алып, жаштар парламенти менен барып, бир проект менен барып выступать эткем да. Бунчалык сүр болгон эмес да ичимдечи. Шунчалык коркуу сезим, көз жаш келипчи. Шунчалык сүр болот экен бул жерге чыккандачы. Чындап бул жерде 1 ай өттү, мен акыркы мына 3 жылды жүрөгүм кармап эле өтүп кетти. 3 жолу сердечный приступ болуп, кыйналып, ою кетпей, түнү уктай албайсың, ар жактан немелер, проблемалар депчи. Каякта бир депрессияны ойлоп таап алгансың. Каякта эле бир немелер, жаман немелерге кирип кеткенсиң. Азыр мына бул жерде турган, бутум калтырап, сүйлөй албайм. Бирок жүрөк тынч. Чын. 1 айга келдим, жүрөк тынч. Анан бир нерсени айтып кетем, бантип Ташкент кылганда досторуңарды деле чакыргыла. Мага окшоп кетет деп машты. Мен чындап жүрөгүм ачып атат азырчы. Башкача ачышат, жагымдуу да. Динге сый менен келбесең, ый менен келесиң дейт го. Ошо ый менен келдим, бирок сүйүнүп турам. Келгенимечи, эжеме рахмат жөнөттү. Биринчи келген күнү эртең менен туруп телефонумду издейм да. Bir 3-4 gün ушинтип издеп жүрдүм, баягы привычкада болчу, көнүп калгансың, эртең менен телефонду ачасың, Инстаграмга киресиң, көнүп калат экенсиң, мындай. Чын жүрөктөн мындай. Шунчалык спокойствие келди, ушу силердин алдыңарда турам, намаз 5 мал намаз. Мен бияк келип 1 айдын ичинде 180 градуска бурулдум да. Мисалы үчүн 65 чыксам, биягы 1 жашоо, мындан кийинки калган жашоо 1 жашоо болду да. Анан дагы биз ушул заманда мына Рахмалы Чубак ажы, Абдушкур ажы, Максат ажы, Абдырайым ажы, Нурулла ажы, Адыл ажы, ушулардын замандашы болуп жашаганыма мен сыйынкытанам. Аллахыма шүгүр. Ушулар менен бир заманда жашаганыма сыйынкытанам. Сиздер дагы сыйынкытаңыздар. Кудай кааласа биздин келечегибиз жакшы. Ушулар тарбиялаган балдар менен биз коркпой жашасак болот, артыбыз тынч. Эми гана түшүндүм, мен бир гана Алланын жолу менен иштешибиз керек, буга мээнет керек экен. Эми бул жерде абдан таасир калтыра турган нерселер, ошол үйдөгү телефон чукуп аткан неберелерди, инилерди, мына намаздан артта жүргөн тууган уруктун балдарын чакырыш керек экен бул жака. Бул жакта үмүт абдан чоң экен. Мен өзүм 60 жаштамын, жогорку билимдүүмүн, Кыргыз Өзбек университетинин юридика факультетин бүтүргөм. Эми караганда, мындай артыңызды карайсыз да. Артты караганда канча ресторан, канча кафе, канча машина миндик. Мындан эч нерсе көрүнбөйт экен да. Мына азыр өкүнүп турган нерсе 60 жаш болсо да Алла буйруп, сиздердин алдыңыздарга алып келип, туз насип экен, ушул жерде каракелер менен окутуп,
ар бир карынды бизге берген Алла Таала. Жаттап кел дейт эртеге. Бирок сенден күчү неберең менен тең балдар. Уялганыңан да жаттайсың. Аракеттенесиң. Ошого бардык баргандан кийин дагы ушул амалды кылып, тууган уруктун бардыгын чакырып, ушул жерде илим алдырганга ниетибизди туз коюшубуз керек экен да. Эми сөздү узартпай, өзүм юрист болгон менен кичине мындай шилтеп коймо адатым бар эле устаздарга. Абдырахим Шейик берген акбата дайым бизди коштоп жүрсө, ал дайым арчалардай өмүр сүрсө, мухаббат бара-бара чырмалышып, балбылдап жылдыз болуп түндө күйсө, нур мечти дайыма нурун чачса, ак жолдон жамат дайым адашпаса, кылымдан кылымдарга жашай берип, каар келер талыкпай канат какса. Нурла устаз салып динге салымын, көрсөткөндөй канча күчтүү сабырын, ишке ашып иштеги ойлор тилеги, нечен үйдө, нечен түндөр ачып эшик термелди го Аллах улук бешиги. Жамаатыбыз алды номер 7-ни, иштеги кайгы капаларды кетирди. Бир туугандай болуп эми калганда, үйдү көздөй мынча эртерээк кетирди. Ассаламу алейкум. Аллахтын şu атынан кем калбаган 99 сыпаты бар экен. Ушул жерде бир айда мен ошону аракет кылып, уйкуну азайтып жаттадым бардыгын. Анан ошо пайгамбарыбыз көп хадистерди айтып кеткен экен. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам ким Аллахтын 99 атын жатка билсе бейиштик дейт экен. Дабиринде Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам айтат, ким Аллахтын 99 атын айтып дуа кылса, ал дуа сөз кабыл болот дейт экен. Ошону эми эсим шуну сактап аракет кылып уйкуну азайтып жаттадым. Эми кичине адашып кетсем капа болбойсуздар. Бисмиллахиррахманиррахим. Ар-Рахмани, Ар-Рахим, Ал-Малику, Ал-Куддусу, Ас-Саламу, Ал-Мумину, Ал-Мухаймину, Ал-Азизу, Ал-Джабару, Ал-Муттакабиру, Ал-Холику, Ал-Барию, Ал-Мусобиру, Ал-Гафару, Ал-Кохару, Ал-Вахабу, Ар-Разаку, Ал-Фаттаху, Ал-Алиму, Ал-Кобизу, Ал-Баситу, Ал-Хофизу, Ар-Раифу, Ал-Муизу, Ал-Музилу, Ас-Самию, Ал-Басиру, Ал-Хаккаму, Ал-Адлу, Ал-Латифу, Ал-Хобиру, Ал-Халиму, Ал-Азиму. Ушул көп нерсени ушу телефондон, телевизордон көрүп, хадистерди угатабыз, устаздарды угатабыз деп илим алып атам деп жүрөтүм да. Азыр чыныгы илимди бул жерде келип, мына көпчүлүгүбүз угабыз, мына 5 нерсени келүүдөн алдынан 5 нерсени кадырын жетиңиз деген канча жолу укканбыз. Бирок бул кулактан кирип кулакка чыгып жүрө берген экен. Ушул ар бир немени мына эң Алла Тааладан бизге берген эң чоң немат, убакыт нематыны, ушу убакытты кандай пайдаланышты биз устаздар, мына Усман устаз, Нурулла устаз ушунчалык бизге ар бир сабагында ушунчалык жүрөгүнөн чыгарып берди, бизди ошо жүрөгүбүзгө отургузуп койду да ошо нерселерди. Азыр ушул жерде алган илимдерди иншалла Кудай кааласа мен өзүмө ниет кылдым, Кудай кааласа. Ошо өзүмө турмушумда, үй бүлөмдө бирге иштеген досторумда ушул жерде алган баарын жеткизип, иншалла Кудай кааласа ушул илимге болгон, Куранга болгон, даватка болгон мээнетти ушуларга жеткизип, ушантип улантам деп ниет кылдым иншалла. Ушул жака келгениме мен кызым, Алтынай кызым себепкер болду. Мен өкүнбөйм. Аябай чоң илим алдым бул жерде, өтө көп пайдалуу илим алдым. Түшүнбөгөндөн кийин намаз окуп жүргөн балдар намаз окуп алайынчы десе, жаман көрчү элем өзүм жүрөгүмдөнчү. Көрсө Алла Тааланы улуктап намаз окуган эң жакшы нерсе экен да.